Саламатсыздарбы, ардактуу кыргыз элим. Акыркы убакта ушул жер маселеси боюнча негизи эле Кыргызстанда аябагандай көйгөйлөр көп. Мына ушул жакында эле шаардагы канча бир конуштарды шаарга өткөрүү боюнча бир мыйзам чечими кабыл алынды. Мына ошол мыйзамды Мыкан айылынын тургундары өзүнүн ушу айылдыктардын айтуусу боюнча өзгөчө мыйзам бузуулар, нааразычылыктарын билдиребиз деп мына ушул министрлер комитетинин коомдук кабылдамасына келип жүрөт, бирок эч кандай пайда чыга элек. Мына ошол Мыкан эли менен биз азыр кененирээк баарлашып сүйлөшсөк болот. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ат жөнүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз. Майкамбаев Кайрат Орозбекович, Аламедин районунун Мыкан айылынын тургуну болом. Эми Мыкан айылынын ушул шаарга кошулушуна эмне себептен каршы чыгып атасыздар? Биз деген могу декабрдын аягында уктук да, массалык маалымат каражаттарынан уктук, Мыкан айылыбызды АТР боюнча шаарга кошуп атыптыр да, Бишкекке. Анан 10 январда биз чогулуш өткөзүп, 100% тургундарыбыз Бишкекке өтүштү против чыгышты. Анан биз эмеге бардык, Аламедин районунун акимиятына бардык. Аким менен сүйлөштүк. Аким деген дагы бир сот өткөзгүлө, дагы бир чогулуш кылгыла, мен өзүм катышам деп. Биз аны да кылдык. 2 сот кылдык, 2 собрание кылдык. Анан подворовой обход кылгыла деп ар бир үйдү кыдырып, ошол Мыкан тургундары добуш беришти да. 100% Бишкекке кошулганга Мыкандын тургундары каршы. Бирок действительно биз каршыбыз. Канча жолу чыгып атабыз. Эмне үчүн бизди президент укпайт? Эмне үчүн бизге жардам бербейт? Уже канча жолу чыгып атабыз, келип атабыз, сүйлөшүп атабыз. Баарыбыз эле жардам беребиз, жаз кыла, эметкиле деп коет, толк жок болуп атат. Уже сколько лет стоим на очереди, нам не дают, а заселяются другие кальбаевские люди, которые бегали за народ, действительно за мыканский народ бегали. Наш депутат, его закрыли, закрыли полгода, за правду бегал, да. Это самое, полгода его закрыли, который действительно стоял за нас. Буга чейин жер сатуу боюнча фактыларын билет экенсиздер, байкадыңыздар. Эми бул эле жылы байкаган жоксуздар да. Анан ушул маселе боюнча да бир жогору жактара кайрылган учурлар болду? Конечно, биз деген прокуратурага кайрылдык, генеральный прокуратурага деле кайрылдык, ГКМБге деле кайрылдык, РОВДга деле кайрылганбыз. Бирок бүгүнкү күндө кыймыл аракет жок да, жоопка тарткан адам жок да. Прокуратурага кайрылдыңыздар, бирок эч кандай жооп келе элек. Жок, бүгүнкү күндө жана Көлбаев деген адамды соттогон. Аны ага уголовный иш козголуп, соттолгон ал. Бирок соттон акталып чыгып атышат да булар. Соттон акталып чыгып атышат. Аламедин районунун сотунан акталып чыгып атышат. Анткени акчасы бар. Ошол болуп атат да. Могул негизи жалпы айылыңызда канча тургун бар? 1,5 жакын. Бардыгы мал чарба менен Мал чарба менен алектенишет. Мал чарба менен, айыл чарба менен оокат кылабыз. Үлүш жерлерибиз бар, жайыттарыбыз бар, мал кармайбыз. Ошол үчүн Бишкекке өтүштү биз каалабайбыз да, каршыбыз. Здесь закон бизге эч ким эчтеке предупреждение берген эмес. АТР программа боюнча сход-села Мыкан именно шаарга кирип кетет деген болгон эмес. Маалымат берген жок. Маалымат берилген эмес. Мен да ошол Мыкан айылынын тургуну болом, 5 баланын энеси болом. Биз ушул огород менен жан багабыз да, чынын айтканда. Шаарга жакын болгон үчүн чеснок эгебиз, малина эгебиз, дан ушул базарга алып чыгып сата турган нерселердин баарын эгебиз. Эми шаарга өтүп кетсек, ушунун баардыгы калып атат да, айыл өкмөттө калып атат. Биздин жан бага турган нерсебизди булар талашып алып атышат да. Бизге айтпастан эле, биздин оюбузду укпастан эле бизди шаарга кошуп, бул деген качан эле чыккан экен. Ошону сход сила кылып, мондой болуп атат десе, биз баардыгыбыз каршы чыктык. Каршы чыксак дагы деле болбостон эле мына чоңдор бизди вообще укпайт. Билбейм, эми президент сиз деле укпасаңыз бизди. Мына канча эл кайра келип атабыз. Бир уга турган жан барбы? Мындай Кичине бир тарых айтып коеюн жерлери боюнчачы. 10 жылдан бери мына Мыкан айылынын тургундары жергиликтүү коррупция менен күрөшүп келатат да. Жергиликтүү коррупция деген ким? Айыл өкмөттөр
Ленин жана Аламөдүн айыл өкмөттөрү ошо айыл чарба багытындагы жерлерди сатып атышат да, ижск мыйзамсыз жолдор менен коррупционный схемаларды колдонуп. Биз ошолорго каршы чыгып атпайбызбы? Биз деген айыл чарба багытындагы жерлерди ошол назначение менен, целевой назначение менен айыл чарба максатына колдонуп атабыз да бүгүнкү күндө. Ошого каршыбыз да. Булар эми 18-жылы, 19-жылы, 21-жылы 3 токтом чыгарган. Бир айыл өкмөттөн бир айыл өкмөткө 300 гектар айыл чарба багытындагы жерлерди өтүштү. Ошону белгилеген да 3 токтом. 3 токтому мыйзамсыз токтомдор. Алар Министерство юстицияда регистрацияны өткөн жок. Сход села деген элдерди чогултуп, ошол элдер добуш бериш керек болчу, ал берсе жок. Жана профильный комиссиянын заключениясы жок. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ошол иш сотко чейин барды да. Бүгүнкү күндө үлүштүн ээлери соттошуп атат ошол айыл өкмөт менен. Ошол 300 гектар чек ара тактоо деген долбоорду, кайдакы бир долбоорду алып алып, ошону жамынып алып, нече жылдан бери эми АТР программаны жамынып алып, булар Мыканды Бишкекке кошуп атышат да. Эмнеге? Бул деген жанагы Мыкандын айланасында айыл чарба багытындагы жерлерди кайра эле сатып, талкалап, булар иш кылайын деп атышат да. Ким кылып атат? Бул Көлбаев кылып атат да. Аламүдүн районунун, Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы, жетекчиси. Президентибиздин айтканы бар, эгерде кимде ким коррупция кыла турган болсо, мына ошолорду ачыктоо, бизге жардам бергиле депчи. Мына ардактуу кыргыз элим, негизи бул коррупция боюнча мына өз Мукан айылынын эли турат. Мына ошол коррупцияны өздөрү ачыктап, тактап, ырастап мына ошол жерде турат. Мына өзүңүз жогорку сотко, урматтуу президентибизге, Камчыбек Кыдыршаевичке албетте бул нерсе жетет деп ишеничтебиз. Байке, аким не деп сөз берген? Аким бизге убада берген, сход өткөзгүлө деп, подворовой обход кылгыла деп, ошолдун результаттары кандай болот, ошондой чечилет деп. Эл чечет депчи. А биздин элибиз 100% баары каршы чыгышты да. Мыкан айылыбызды Бишкекке кошконго каршы чыгышты да. Ошондой убада берген, анан бизди алдагандай болуп калды да аким. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылабыз Мыкан элинин атынан. Мен дагы ошол жердин тургунумун. Биз ошо огород менен, мал чарба менен жумуш кылабыз. Ушунча кайрылууларды жасап атабыз, бирок эч ким укпай атат биздин үнүбүздү. Кайра кайталагандай эмне сизден суранабыз, ушул биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиздүү. Бишкекке жакыныраак турган айылдар кирбей калды да Бишкекке. А бизди островко окшоштуруп киргизип атышат Бишкекке. Бул деген акылга жатпаган нерсе да. Биякта биздин оюбузча мындай жергиликтүү бир мафия бар да, коррупция болуп атат да. Именно бизди Мыканды ошол жака АТР боюнча АТРди жамынып, ошо Бишкекке киргизип атышат да. Элге түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы сиздерди шаарга киргизип салса, мисалы мал чарбага кандай зыянчылык келет? Эми бизде Мыкандын айланасында айыл чарба багытындагы жерлер да. Биз ошол үлүш жерлерибизди иштетебиз. Айыл чарба менен оокат кылабыз. Биз малыбыз бар, жайтыбыз бар. Шаарга киргенде ошондой нормалар бар экен. Шаардын ичинде малды кармы тыюу салынат экен да. Чыгара албайбыз. Жанагы огородторубуз биякта айтып атышат элдер. Огородтор бар, мисалы, огородко эгет, огород менен оокат кылышат. Ошол маселелер, көйгөйлөр ошол болуп атат. Мындай үйү менен элди эле киргизип атат. Огородторубуз болсо айыл өкмөттө калып атпайбы? Айыл өкмөткө биздин депутаттар бара албайт экен, анан биздин укугубузду ким коргойт? Шаарга буларды шаарга өткөрүп атат. А биздин укугубуз болсо тиякта тебеленип тепселеп атат. Анан айыл өкмөт биздикин коргобойт да, мисалы үчүн бул менин жерим эле депчи. Мындай болуп атат да, Мыкан айылы негизи мындай да, мындай. Мына Мыкан айылы, айтып коеюн да, мына картада көрүнүп турат да, мына Мыкан айылы. Бул Бишкек. Бишкекке жакыныраак турган могу эки кошун кирбей калды да, эки айыл. А могу островко окшогон Мыкан кирип атат шаарга. Дагы мына чоңураагы, Мына бул картага мындай биякта эчтеке жок деп коюптур да. Бияктан көрсөтсөң могу жакшыраак экен. Анан мисалы могу жерде да эме тартып койсоңуздар. Могу булардын карта боюнча, АТР боюнча могу жерде бүгүнкү күндө могу айыл чарба багытындагы жер. Бирок могу карта боюнча
могул жерде населенный пункт деп турат уже. Булар уже поляны, бош турган поляны участоктарга бөлүп, уже даярдап койгон да. Даярдап койгон да. Карта боюнча булар жогору жакка көрсөтүп атат, что населенный пункт деп турат. А на самом деле бул населенный пункт эмес. Бул деген поле, ГФСУ жер. Потому что мы против того, чтобы могу жерлерди, айдоо жерлерди эртең бизден эртең жашообуз эмне болот? Эртең кантип мисалы үчүн кыргыздар мына айыл чарба менен оокат кылган үчүн ошол эки мына бизде мисалы үчүн это биз ушул жер менен оокат кылып тамактанабыз. Ошо менен үй бүлөнү багабыз. Көйгөй боюнча акимиятка каралганбыз. Акимият жооп берген жок да бизге, так. Жооп берген жок. Биз ойлоп калдык, тиги Көлбаев менен кызыктар болуш керек. Байланышы бар депчи. Извините, отчество не знаю. Он тоже по АТР, вот территориальный эме боюнча экен. Ал кишини көзүнчө звонить этсе, аким өзү телефондон мы слышим же, он говорит, өзү айтып атат, что там эки эле үй бүлө против, а так 70% населения готовы в город зайти. Хотя не так. Мы вот сюда тоже сколько приходим и говорим, что мы всем селом против. У нас даже видео есть, когда вот сход села, чоң спортзалда сход села болуп, элдин баары голосовать эткен, ошо видеолор бар. Вот кто за то, чтобы село Мыкан остался в Ленинском айылы өкмөтү? Ошону суранып силерге. Бүт руководствого айткыла, как единый Мыкандын элдери суранып атышат депчи, Мыкан деп калтыргыла депчи. А нюанстар баардыгы жазып беришет. Ушул көйгөй бүгүн башталган эмес, кече башталган эмес, былтыр башталган эмес. Бул болсо 10 жылдан мурун башталган да. Айыл өкмөттөр, Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы, Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп туруп, мамлекеттин жерлерин сатышкан. Бизде далилдердин баары бар. Далилдердин баары бар. Мына азыр 1000 деген адамдар, алданган адамдар, акча берген адамдар чуркап жүрүшөт. Жер ала албай. Канчасы өтүп кетти. 10 жылдан ашты. Акчаларын берип туруп $4000, $5000, $6000. Керектер 2-3 участкадан алышкан. Ошолор жерди ала албай жүрүшөт. Алар ушул айыл өкмөттөргө алданып калышкан да. Алар жанагы фиктивный постановлениени беришкен. Мына жер силердики деп. Бөлүп беребиз деп сатып баштаган. Ошондо биз жергиликтүү тургундар мына Ленин айыл өкмөтүнүн жерлери да. Мамлекеттин жерлери Ленин айыл өкмөткө караштуу жерлер. Ошо биз Мыкан айыл өкмөткө киребиз, ошо Ленин айыл өкмөткө. Ошон үчүн биз чыкканбыз коргоп, законго такап. Бул болсо мамлекеттин жери, мыйзам боюнча ИЖС салган болбойт деп. Уже строительство башталган. Таштарын алып келип, гравийин алып келип, фундаментти касып баштаган. Ошондо биз барып аларды сүрүп чыкканбыз. Болбойт деп. Эми болсо ар кандай тигиндей кылып атып, мындай кылып атып 10 жыл өттү. Биз салдырбай атабыз. Элдер тиякта алданган элдер жүрүшөт. Аларды болсо айыл өкмөттөр алдап атышат. Улам сооротуп коет. Мына беребиз, ана беребиз деп туруп. Биз мына до конца туруп берип атабыз. Жок, мыйзам боюнча болбойт деп туруп. Эми болсо мына АТР программаны жамынып туруп, ушул биздин жерлерди сатайын деп атышат. Потому что тиякта элдер коколоп атпайбы? Канча деген 1000 деген элдер бар. Бул жөн эле сөздөр эмес. Видео, аудио, бүт материалдын баары бар. Жанагы иш козголгон. Фиктивный постановлениялардын баары бар. Бүт инстанцияларга кайрылганбыз. Бирок эч ким ушуну териштирбейт, эмне үчүн? Акимият ушулардын баары эмне? Долядабы. Эмне үчүн? Ошо сатып аткан айыл өкмөт 10 жыл иштеди. 10 жыл иштеди. 3 жолу уголовный иш козголду. Камап коет, ошол эле күнү чыгарып коюшат. Даже жумушунан алган жок. Мына амнистиядан кийин мына урматтуу президентибиз айткан. Мына салынган үйлөргө мамлекеттик болобу, үлүш болобу, макул, кызыл китеп берелик, андан нары салынбасын деп. Абдан туура. Колдойбуз. Ушул беспредел ушинтип токтош керек. Бирок амнистиядан кийин салынып атты. Биз келип акимиятка айтып аттык, салынып атат. Камабайсыңарбы деп.
Бирөөнү да камаган жок. Бирөөнү да камаган жок. Демек, баары бир доляда отурушат. Кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн биз президентке кайрылып кетет элек, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бизди айыл бойдон эле калтырып, территориальный негизи закон боюнча, закон здесь нарушен. 10-13 закон нарушен, ошо закон боюнча нарушение болгон боюнча биз вообще АТР программасы боюнча бизге негизи кирбейт болчубуз да. Все, согласно которым переход села Мыкан в состав города Бишкек должен был рассматриваться на сессии Ленинского кенеша с учетом местного сообщества. То есть биз биринчи сельский сход кылышыбыз керек, анан ошол сельский сходдун жыйынтыгы менен сессияга барат. Анан сессиядан каралат. Ал эчтеке жок да. Сессияда каралган эмес, тигил сельский сходдо каралган эмес, что Мыкан тияка өтөт. Булар өзү эки эле адам чечип койду да биздин судьбасын. То есть они поставили президента и, получается, губернатора тоже. Потому что губернатор вносит предложение к этому президенту, да? А президент уже указ кол коет. Ошондой болот да. Поэтому мы просим, чтобы привлекли к ответственности вот этих всех тех лиц, которые участвовали вот в этой незаконной передаче нас в город, да? Ошолорго чара көрүш керек да. Что, сиз жооп берип койбойсузбу? На каком основании сиздин эмеңиз менен, сиздин предложение менен бизде эмеге Мыкан айылын эмеге киргизип коюптур? Жок, ана эмес, азыр жооп берип айтыңыз. Кандай основания менен өткөрдүңүз? Анын каты менен кирип атпайбы? Сиздин катыңыз менен кирип атат да, биз азыр вот. Эчтеке сурабастан, сход болбостон, 3 күн Азыр чыккандардан сүйлөшө бересиңиз. Мына урматтуу президентибиз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич айтты эле элге мына кайрылып туруп. Факты коррупция болсо бизге кайрылгыла, жеткиргиле деп. Мына ошо келип атабыз. Турабыз мына эч ким 3 саат болду. Турабыз, эч ким чыкпайт, эч ким кабыл албайт. Элдер болсо мына жума күн, рабочий күн. Жумушунан калып, окуусунан калып, суранып турабыз. Мына азыр болсо зам аким Өмүрбек деген жигит отурат, телефонун чукулап, чыгып туруп бир-эки суроого жооп бер, мына эл чогулду, жөн эле жооп бер десе чыкпайт. Анан күтө тургула деп туруп, мына мамиле элге кылган мамилелери ушундай болуп атат да. На каком основании он нас за 3 дня, за 4 дня до указа президента включил в программу АТР? Мыйзам боюнча биринчи эл менен жолугуп, элдин оюн сурап, каршысыңарбы, макулсуңарбы, ушундай эл менен сүйлөшүп, президенттин указын окусаңыз, для развития регионов, для развития села деп турат. Эл өнүксүн, өссүн депчи, турабы? Элге жакшы болсун деп. Бизде болсо мына мал менен алекпиз, жер менен, жерди иштетебиз. Завод, фабрика жок да, баарыңар билесиңер, ачык сөз. Эми болсо бизди элди шаарга өткөрүп туруп, жерибиздин баары калып атат. Ошондо биз ээ болбойбуз, эмне кылалы? Бирдеме десек эле президентке каршы чыгып атасыңар, законду бузуп атасыңар, АТРге каршы чыгып атасыңар деп атат. А өзлөрү сами нарушают закон. Незаконно бизде эчтеке сходу жок, сессиянын решениясы жок. 3 күн калганда до указа президента киргизип атат. Өзлөрү что, не нарушает закон, что ли? Они сами нарушают закон. Телефонун чукулап отурат. Тейталиев, который 3 саат чалабы, 3 саат болду күтүп атабыз, айдамайт. 3 саат болду уже, бизге да аяш керек да бизде да. Жо бизде мына замаки менен бир суроого жооп берсин. Бир суроого жооп берсинчи. На каком основании? Вот он сидит же, какой жооп? Эжелер кирсин сүйлөшүн. Ай, токтоп. Шешен кирсиздер. Биз азыр ошол президент аппараты жакка кирип чыктык, Мирбек Кемеловичке. Ал жерде биз менен чогуу акимибиз отурду, Аламединский районунун. Анын зам губернатору отурушту. Зам акими отурушту. Чечим эч кандай чечилген жок. Дагы баягыдай эле бойдон аяка, бияка дешип, билбейм, бизди президент эле кабыл албаса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз бизди кабыл алып, биздин көйгөйүбүздү уксаңыз аябай жакшы болмок эле да. Биз азыр кирип чыктык, эми бирок результат жок, кыскасы. Результат жок. Баягы эле айтылган сөздөр, баягы эле айтып кала бердик. Президенттин указы, теги бул күткүлө. Анан
бүткөндөн кийин эми эмне болот, ким билет иш жаса. Мына биз деген Алматинский көчө менен ылдый түшсөңөр, Чекшатай деген базар бар, ошонун артында турабыз. Контур 1354 деген. 1354 бул деген Мыкан айылынын, Аламедин районунун Мыкан айылынын тургундарынын үлүш жерлери. Айыл чарба багытындагы жерлер, сугат жер. Мына могу жерлерди Аламедин айыл өкмөтүнүн башчысы Көлбаев деген 4 сотуктан бөлүп 7 жылдан бери сатып келатышат. Бүгүнкү күндө амнистиядан кийин дагы, амнистияга чейин кызыл китептер берилди. Амнистиядан кийинки азыр өзүңөр көрүп атасыңар, тетекта крандар, тетекта куруу иштер жүрүп атат. Булар мындай иштейт экен, айыл өкмөтү Көлбаев менен үлүштүн ээлери, сатып алган кишилер сатып алат экен. Арзан эле баага 1 гектардан 20 участок чыгат экен. $5000 санасак $100,000 чейин 1 гектарды сатса болот экен. Ошондой бизнес ачып алган, 50/50 иштейт экен. Ошо үлүштүн ээси менен. Ошо биздин көйгөйүбүз. Бүгүнкү күндө могу жаңы конуш шаарга жакыныраак турат. Мыканга караганда. Өзүңөр көрүп атасыңар, могу жерде Мыкан бул конуштан нарыраак турат, объезднойдо. Бирок Мыканды АТР программа боюнча могу айыл өкмөттөрүбүз жана акимият, акими, зам акими ошолор сунуш бериптир. Ошондой бизди АТР программа боюнча Бишкекке кошуп атышат да. Бирок могу конушта новостройкалар кошулбаптыр да. Ошон үчүн ошондой суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн ошондой шаарга жакыныраак турган айылдар кошулбай, Мыкан островго өзүңөр көрүп атасыңар, Мыкан айланасында момундай айыл чарба багытындагы жерлер да. Мыкан элин, анан Мыкан айылынын Бишкекке кошуп атышат. Айланасында турган айыл чарба багытындагы жерлерди ИЖСке сатканга аракеттенип атышат да. Мына могу жанагы полебиз да, бери жагынан чыктык да эми мына. Могу тети новостройка бери келатат. Могу жолго чейин, бул план боюнча могу жолго чейин, тетиги эмеге чейин бүт бар застройка кылынат да. Кылабыз деп атышат да. Башка контур айтып кетели. Айдоо жерлер. Мына мондай эгип, сельхозпродукцияны чыгарып, мына могу жак 1382 деген контур, мына могу жак. Биз кирмек эмеспиз АТР программага. Бул ошол именно айыл өкмөттүн иштери да. Айыл өкмөт менен акимият сүйлөшүп алып, бизди ошого тыгып атышат да. Анткени биз чогулуп алып, айылыбыз мындай эме да, ынтымактуу да. Чогулуп алып, могу жерлерди, тиякта жерибиз бар, көрсөтүп атам да. Чыгып алып эле токтотуп саласыз да. Жок, болбойт. Салбагыла бияка депчи. Мына биз Мыкандын конечный жагында турабыз. Мына могу новостройкаларды көрүп атасыңар, өзүңөр, үйлөр салынып келатат да. Эгер булар сол жагына, сол тарабына момундайынан салынып Мыканга чейин жетсе, могу ылдый жактагы үлүш жерлер суусуз калат да. Суарылбай калат да. Ошол көйгөй болуп атат да бизде да. Мына Мыкан айылыбыздын бодо малдарыбыз табун да. Күндө чыгат. Мына үлүш жерлерибизге жазында, кышында могу жерде жаябыз малыбызды. Мына азыр 1 айдан кийин тиги башка жайтыбыз бар, ошол жака алып барабыз. Могу жерде бир 150 уй бар. 200-300 кой бар. Эгер биз шаарга өтүп кетсек, мисалы, могу шаардын нормалар боюнча мал кармоого тыюу салынат экен. Мал кармаганы болбойт экен. Могу малыбызды каяка алып барабыз анда? Могу үлүш жерлерибизди кантип анда иштетебиз?